Камчакка шайчы көз ушул күнбөздү татына гай кылып мындай бир эмеге көрүнүктүү кылып алып ушу Кыргызстандын эли кыргыздын эли келип сыймыктанып зыяратка келип мына биздин атабыз биздин энебиз дегендей кылып обликке чыгарып койду деп чечтик. Кудай кааласа ошого быйыл бүгүн сизден уруксат сурадым, ажеке сизден уруксат сурадым. Кудай кааласа бүгүн уруксат берсеңиздер, мына подрядчиктер келди, балдар келди. Алымбек Датка менен Курманжан Датканын бейитине жаңы күмбөз курулат. Мындай чечимге УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жана Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев биргеликте келишип, жеке эсебинен каражат бөлүнмөй болду. Бул тууралуу кала башчысы Даткалардын бейитине барган учурда билдирди. Камчыбек Кыдыршаевич менен да жолугуп сүйлөштүк. Ал киши дагы абдан колдоду, өзүнүн батасын берди. Ал киши дагы айтты, эми болсо мен дагы өзүм кошумчамды кошоюн, чогуу жасап коеланда Жеңишбек Шерматович, мен дагы ошол жүрөгүмдө бар болчу. Алымбек Датка атабыздын, Курманжан Датка энебиздин ушул күмбөзүн ушул татынакай кооз болушунда мен да каалайт элем. Бирок ушул маселени мен дагы өзүмчө жүрөгүмдө өйүп жүрдү эле. Көтөрсөм деп жүрдүм элем. Сиз эметип коюпсуңуз, эгер эми болсо чогуу кылайлык деген сунушту айтты. Мен айттым, эч кандай маселе жок. Анда Камчыбек шайчы көз ушул күмбөздү татына гай кылып мындай бир эмеге көрүнүктүү кылып алып ушу Кыргызстандын эли, кыргыздын эли келип сыймыктанып зыяратка келип мына биздин атабыз, биздин энебиз дегендей кылып обликке чыгарып койду деген чечтик. Бүгүн 3-сентябрда Ош мэри, дин өкүлдөрү жана даткалардын урпактары чогулушуп көрүстөндө кан чыгарып Куран окулду. Ошондой эле жаңыдан курула турган күмбөздүн долбоору талкууланып, тез арада жумуш башталары айтылды. Кыргызстан бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр өсүп, өнүп, гүлдөп атканын бардыгыбыз көзүбүз менен көрүп туруп атабыз. Башында турган президентибизден тартып, жалпы кызмат кылып аткан бардыгыңыздардын тилегиңиздерди Кудай Таалам жеткирсин. Şu атабыздын, энебиздин руху шат болуп, сүйүнүп, тирүүлөр да ушундай бир жакшылыкта болууну Кудай Таалам насип кылсын. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасанатан ва кина азабан нар би рахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар. Мына бул биринчи варианты. Бир вариант, бирок мына чоңойот. Бул башкача болот. Бул өзүн калтырып коюп туруп, бул бийигирээк көтөрүлөт. Эки мунара эмне көтөрүлөт. Размери чоңойот, ооба. Мындай болот да мына. Мындай болот, ооба, мындай болот. Камчыбек Кыдыршаевичтин да суранчы менен биздин мэрибиз өткөндө барып көрүп, өзү ушул сөз берди эле. Ушул бир проектин кылып, жакшы бир деңгээлде ушу келген зыяратчылардын бардыгы суктана турган бир деңгээлде ушундай бир жакшы ушу мүрзөнү оңдойбуз деп ошондой сөз берди эле. Мына бүгүн келип, дагы өзү да көрүп, проектлерин алып келип, урушчулар менен ишин баштап атабыз. Эми бизди өтө сүйүндүргөнү бир эле ушул биздин шаардын мэри эмес, Камчыбек Кыдыршаевич дагы ушу өзүнүн салымын кошуп, мен дагы бир ушул улуу адамдардын, даткалардын бир жакшы бир мындай бир духун көтөрүп, ошолордун духу ыраазы боло турган бир иш жасайын деп ошондой деп айтыптыр. Биздин элибизге, журтубузга жакшы шарты менен, жашаганга шарты менен ушу мамлекет болот деген биздин ишеничибиз бар. Маалым болгондой, буга чейин Ош шаарындагы Ленин көчөсү кылым ашкандан кийин Алымбек Датка болуп өзгөртүлгөн. Көчөнүн башына анын эстелиги тургузулуп, Датканын 225 жылдыгына карата майрамдык салтанат уюштурулган. Ал эми ушул жылдын 11-12 сентябрында Алай районунда даңазалуу Алымбек Датка Асанбей уулунун 225 жылдык мааракесине арналган чоң иш-чаралар өткөнү турат. 2 күнгө созулган салтанатта Кыргыздын улуттук оюндары өтүп, байгелүү орундарга автоунаалар коюлган. Ошондой эле эл аралык айтыш орун алып, баш байгеге 1 бөлмөлүү батирден башталган баалуу сыйлыктар каралган. Асел Сыдыкова, Урматбек Умарбеков, Регион телеканалы, Ош.